Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Москвалардын катталуучулары, замандаштар. Эртең 22 март күнү Замир агабыз Столица народов чайханасыны город Химкиде ачыптыр. Аркасында турган аэропорт Шереметова туғандар. Буйруса саат 2-ден 5-ке чейин бекер тамак берилет. Шорпо, аш. Примерно ориентирди мен силерге айтып берейин. Эгер кааласаңыздар, мен копровайт этип комментарий коюп койгом адрести. Эссеңиздер эле сразу алып барат. Навигаторга город Химки, Столица народов чайхана десеңиздер дагы алып барат. Чотко бир адреси негизи жок экен. Биз менен чогуу олтуруңуздар. Туғандар, чоң жолдон оңго бурулуп киргенде негизи може шаурмалар сатып экен. Мына. Осыны мен барып көргөзөйүн силерге. Бисмилла. Знактары бар мына туғандар. Паркинг для гостей такси дейт. Шу жерден солго кайрылабыз. Солго кайрылганда мына туғандар. Паркинг. Парковка 24 чайхана деген знактар, жол катары бар туғандар. Бул жерде дагы бар. Паркинг. Мына туғандар. Бул жерде дагы жазылып турат. Знак көрдүңүздөр да. Оңго киребиз ушул жерден. Мына туғандар, адреске жетип келдик. Ассаламу алейкум. Ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр Аллага. Парковкалар кенен экен. 1 гектар 800 да. Ошо 1.8. Кыргызып коелук мына. Бул жерге чоң фура менен кирип айланып кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен да. Ооба. Мен бул жерде жанакы Кыргызстанга жүк ташыгандар, анан кийин таксиде бир жерде жашабай, жатакана издегендерге сунуштайт элем да. Чынын айткандачы, ошолорго чынында жакшы мүмкүнчүлүк экен. Конечно. Салмо эртең кетем деп бир күн мурда Шереметова келип жатып калсаңыздар болот экен. Бияктан Шереметова аэропортко чейин канча рубльге алып барат? Такси өзүңөрдө ошо такси кызматы бар деп калдыңар. 200 рубль. 200 рубль алып барат. 2 километр нарак бирагында эле экен негизи. Шереметовага жакын экен. Жакшы. Эгер Кыргызстанга кете турган болуп калсаңыздар, ишеничтүү жер таппай атсаңыздар мына. Агаларыбызга кайрылсаңыздар болот. Машинеңерди коюп кетсең болот. Ооба. Акчасын сүйлөшүп, прям бир менюдагыдай сен эмес. Кыргызча кылып сүйлөшүп, жөндүү кылып. Буйруса. Мына. Жазылып турат. Ичкерини бир көргөзөлү келдерге. Обязательно. Кызык болуп калды. Жатаканасы бар чайхана кандай экен депчи. Ооба. Жүрүңүздөр анда. Киргенде эле суусундуктар коюп коюштар. Өзүбүздүкү дагы холодильниктер заказ бергенбиз буюрса. Болот да өзүбүздүн суларыбыз болот. Тазалыктары жакшы. Өз жаңы эле ремонт кылып, жаңы эле бүтүргөнбүз. Атайын ошол нерсеге да. Атайын. Пландаштырып. Заказ бергенде бул жакта заказ берип, киргенде эле. Дальше бияк кетип кетет. Туалет, душ, бүт бар, экинчи этажда бар. Көргөзүп коелук мына. Туалет, душ бар. Полотенцелер дагы бар. Бүт бар. Полностью шампунь, самынга чейин бар. Зумный щетка, пастадан өйдө коюп. Оңго кайрылганда ашкана экен, буюрса баягы. Охо. Көргөзүп коелук. Бул жакта билдер. İşte atıptır. Ekинчи кабинет. Жакшы. Жакта 3-чү кабинет. Тамак ичкенге. Жакшы экен. Жакын арада бул жакадан чоң Ооба, ар жагында азыр чыкканда ушу жерден көрсөтүп коем, ошол жерге салынып ремонт болуп атат да.
Жакын арада Бияка ачлап буюрса. дагы көптөгөн акча жумшалды да негизи ошого эмне, чтоб бардыгы төккө ишкендей кылып атабыз, чтоб современный болуп жүрүп бар деңчи. Үстүндө хостел бар, үстүн көрсөтөлү. Жакшы экен негизи ошол. Тамакты жеп, Ооба. бир аз уктап алайын дегендери болсо, жатып, жуунуп, өтө сонун. Сунуштайт элем эгер ушундай жатаканасы бар чайхана издегендергечи жүрүңүздөр. Бул комнатаны намазкана кылып атабыз да. Азыр ошол намаз окуп, элдер жатып, бияктан жатат да. Чтоб комнатасында окуганда бияка окугун келип, жана могу комнатамда кылалы деген да, чоң комнатаны. Ошол. Бияка деле ошондой эле, окшош эле семейдин баары, системанын баары. Ошо. Бул жагы кандай? Бул жагы душ, туалет, душ туалет. алдына, өзүнүн алдында да бар да. Алдында гол болчу. Бияка болсо именно жатаканада душка кирип. Жакшы. Современный экен бияка чын айтканда. Охо, ушундайбы? Төрттөн. Өтө сонун. Ашыкча нерсе жок. Ашыкча нерсе жок. Кирип көрүп коелукчу бир. Бүт баары жаңы. Шейшеп постоянно адам чыкты, сразу жууп, жаңы шейшеп коюп, жаңы жаздыктарын Сразу алмаштырып, сразу алмаштырабыз да. Өтө сонун. Бир күнгө жатып калса канча болот? Эми мен өзүм чиста кыргыздарга 500 рубль деп атам да. Ошол бир күнгөчү. Ошол 500 рубль деп. Өзү негизи бул Шереметьевдон адамдар келет экен да, хостел болуп койсоң, алардын өзүнүн тарифи бар негизи. Бирок кыргызча да. Өтө сонун. Өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздар. Бул жакта адамдар жокпу? Адамдар жок, ошондой эле окшош эле. Жакшы. Баары ушундай. Баары ушундай. Баары тең окшош да. Кроваттардан гычылдабайт. Нефке тийбейт. Жок, андай жок. Жакшы. 50 место бар. 50 место бар буюрса. Бул жагдан ошондой экен. Баардыгы окшош да, бүт баары тең. Өтө сонун. Канча ушундай комнатаңар бар? Көп окшойт, а? Бул жагдан ошондой эле экен. Биягы дагы окшош. Жакшы. Ар бир жаткан жерде зарядка саягынга точкалар дагы бар. Текечүү нерсе жакшы. Бул жагдан ошондой. Өтө сонун. Таза экен чын айтканда. Уборка дагы сааттан болот окшойт бул жерде. Уборканы график кылып койгонбуз, постоянно адам чыктı, уборка кылып тазалап тургангачы. Жакшы. Союлар жакшы. Бул жактары кандай? Бияк ошол эме кылып алып атканбыз. Буюрса, ушул сыяктуу кылып ачасыздар. Сенный эмелер бар да, кээ бир уктап калат да, мисалы үчүнчү. Сенный, мисалы үчүн, ноутбук или кандай сенный буюмдар болсо, бияка хранение коюп коебуз да. Тургандан кийин өзү чыгып, мисалы үчүн алып кете берет. Ошо. Жакшы. Өзү чоң ошол бир комната да. Ошондо биягын ошо намазкана кылып атабыз. Жакшы идея. Намазканасы бар болсо жакшы. Намазды кенен. Эгер жуунуп бир жууна турган болуп калсаңыздар, мындай айтканда, жуунуп, даратты алып намазды окуп, мисалы. Ар кандай случай болот турганда, жаман ойго кетпеңиздер. Конечно. Намазды калтырбаш керек негизи. Ооба. Эшикке чыгып, курулуучу чайхананы көргөзүп, сырттан сүйлөшөлүк анда жүрүңүз. Хорошо. Биягында администраторный кылып койдук келгенде, мисалы үчүн парковкагачы. Камералар турат. Камералар жакшы. Айтып коебуз биягачы, мисалы үчүн могу машина могу жерге турду. Ушул жерден депчи. Анан дагы кээ бирөө бар да, машинесин коюп башка бирөө айдап кетип, андай жок да, өзү келет, как положено. Ошо же болбосо айтып кетет, момундай адам келип алып кетет машинени депчи. Киргенде охранниктерден коюп коебуз. Охранниктер камера бар жерде бар экен. Жерде контролдо турат да. Молодец. Парковка. Могу жерде ремонт кылып жасаганбыз. Бияктан кичине замкание болуп. Азыр ремонт болуп атат биягычы. Биякты түнкү выпечка кылып атабыз бияктычы. Келгенде шаурма, дандыр, лепешка кылыпчы. Жазгыдан чоң пландар бар буюрса. Аябай пландар бар. Картадан бир көргөзүп коелук элдерге. Обязательно. Обязательно. Картадан мындай терет да негизи. Столица народов чайхана. Город Химки.
Жок, кимкисин кошпой эле өзү эле чыгат сразу эле навигатордон. Мына сразу чыкты. Ондай болуп. Болду, кетти. Маршрут басат уже именно могу жерге алып келет да. Биз турган жер могу жер. Каалоочуларга биз адрести ссылкасын комментарийге коюп коебуз. Кыйналбай эле десеңиздер навигаторго кирет. Прям келе бересиздер. 2-ден 5ке чейин буйруса Бекер аш шорпо. Чакырабыз анда буйруса. Обязательно. Мына тетиги биринчи ошо жаңы курулуп аткан ошол кафе ошонун ичи болот да. Өтө сонун. Биринчи. Кенен кесирден. Топ өткөргөнгө да мүмкүнчүлүктөр болуп калат иншалла. Буюрса эми боз үй тигелде отобуз эми жаз келсечи. Алдыда да буюрса. Ошо 3 боз үйгө тигип именно жанагындай ойпой союп элдер келип ой салам дегендерге ушул жерге да. Кастрюльга бышат да. Чынында тынч. Мондай тынч жерди мен Москвада биринчи болуп көрүшүм да мындайчы. Анан айта кетсек. Өтө тынч. Могу угулга буюрса ошо баня Уралда отобуз. Ал буюрса эмки келгениңерде обязательно көрөсүздөр да жакта. Баня кургула. Баня бияктын тыгым болуп атат чындап. Жителдери суранып атат да, негизи баня жок экен. Баня жок. Ошо мияка өзү негизи 10 миллионго баня расчётто отобуз да. Баня куруш керек болду да чындачы. Каяка барбайлык, таксистер барып алат экенбиз. Парковка толо машина, кирсеңиз баня пробка. Ооба. Чай ичкен жерде очередь болуп туруп, бөлүнүп чай ичип, баняларга түшүп жүрөбүз. Чынында. Обязательно. Туруңуздар иншалла келебиз. Обязательно келгиле. Чынында жакшы мүмкүнчүлүк экен таксистерге. Ооба. Чайды ичип, таксистер деле болбосо доставкада көп балдар иштейт мисалы үчүн. Баарын тең чакырабыз да мисалы үчүн. Ошо бияка жакын мисалы үчүн кыргыздар азыр ар кайсы жерде бар да. Машиналар менен келип жүктөр таратса болот деди, бурчтарга туруп алчу. Өзлөрүнүн жүктөрүн келип алып кетсе болот. Мүмкүнчүлүк бар да, конкретно. Номерлерин жазып коебуз агабыздын. Кенен чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Келиңиздер, эртең күтөбүз анда. Обязательно. Күнү-түнү күтөбүз, келгиле. Көрүшкөнчө туугандар. Туугандар, эртең өзүм да ушул жерде болом. Келиңиздер, күтөбүз. 2-ден 5ке чейин группадан таратып коюңуздар туугандар. Өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздарыбыз.